Эгер де сиз жөтөлүп жаткан болсоңуз, бул видеонун акырына чейин көрүңүз, мен сизге ал тууралуу баарын сөйлөп берем. Жөтөл бул иммундук реакция. Иммунитет деген сөз баарыңыздарга белгилүү болсо керек. Ал бизди сырткы жана ички ар кандай зыяндуу таасирлерден коргойт. Жөтөл эмнеден коргойт десеңиз, ал дем алуу жолдорундагы бардык микробдорду сыртка чыгарганга аракет кылат. Ошол себептүү жөтөлгөн болсоңуздар, андан эмес, анын себебинен арылган аракет кылышыңыз керек болот. Жөтөл шартсыз рефлекс. Кудум жүрөктүн сокконун көзөмөлдөй албагандай, жөтөлдү дагы көзөмөлдөй албайбыз. Ошол себептүү көчөдө жүрүп деле, чогулушта отуруп деле, намаз окуп жатып деле жөтөлүп калышыбыз мүмкүн. Ал үчүн эч ким күнөөлөнбөйт, бирок ал көпкө созулса сөзсүз түрдө бир кыйла көңүл бурушка туура келет. Анан жөтөл бир гана өпкө оорусунда эмес, өтө көп ооруларда катталышы мүмкүн болгон симптом. Биринчи кезекте дем алуу жолдорунда мурундан тартып өпкөгө чейинки бардык органдарда сезгени болсо жөтөл менен коштолот сөзсүз түрдө. Анан рефлюкс эзофагитте жөтөл болушу мүмкүн, жүрөк астмасында болушу мүмкүн. Кээ бир кан басымды түшүрчү дарылар, ошол катары энолаприл ичкенде дагы жөтөл катталышы мүмкүн. Эгер ошодон болсо, ал дарынын ордуна башка кан басымды төмөндөтүүчү дарыны ичишибизге туура келет. Эми жөтөл болгондо эмне кылсак болот? Биринчи кезекте байкап көрөбүз себебине. Көпчүлүк учурда грипп болгондо жөтөлүп калабыз, анда эч нерсе кылыштын деле кереги жок. Анан бир жума грипп менен жабыркап, анан грипп бүткөндөн кийин 2-3 күн өтүп жөтөл деле токтойт. Эгер дагы деле уланып жаткан болсо, байкап көрөсүздөр дагы. Жөтөл менен кошо какырык дагы чыгып жаткан болсо, анда бромгексин, АЦЦ деген дарыларды ичсеңиздер болот. Анан бромгексинди бир таблеткадан 2 маал, анан АЦЦны бир эле маал эртең менен ичесиздер. Бирок аларды ичкениңиздерге карабай, ошол жөтөл башталгандан 2 жума өтсө дагы токтобой аткан болсо, сөзсүз түрдө терапевтке көрүнүшүңүз керек болот. Ал өзү дары жазып бериши мүмкүн, болбосо сизди лорго же пульмонологко жөнөтөт. Анан дагы эмне кылганга болбойт? Аптекачыдан дары сурап ичкенге болбойт. Анткени өйдө да айтып өткөнүмдөй, жөтөлдүн себеби өтө көп. Аптекачы анын себебин биле бербейт. Анан сизге керексиз дарыны берип койсо, эч кандай жардам андан ала албайсыз. Анан экинчиден антибиотик ичкенге дагы болбойт. Анткени антибиотикке муктаждык болбошу деле мүмкүн. Ошол себептүү жөндөн жөн эле иммунитетиңизди төмөндөтө аласыз, анан боорго дагы күч келет. Ошол себептүү өз алдыңызча дары ичкенге эмес, дарыгерге барганга шашышыңыз керек. Анан дарыгер сизге ар кандай анализди жазышы мүмкүн, рентгенге жазышы мүмкүн. Баары бир сизге туура дарыларды жазып берет жана ошолорду аласыз. Натыйжада кыска убакыттын ичинде андан арылууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Кошумча дагы эмне кылса болот? Мен сиздерге ошону дагы айтып берейин. Биринчи кезекте сууну көбүрөөк ичесиздер. Себеби суу дагы биздеги организмдеги бардык зыяндуу болгон заттарды сыртка чыгарууга аракет кылат. Анан алма уксузу жана лимонду колдоносуздар. Эртең менен ач карынга жарым стакан ыссы сууга 1 чай кашык алма уксузун кошосуздар. Тамакка 15 мүнөт калганда ичсеңиздер болот. Кечинде болсо, кечки тамактан 15 мүнөт мурда ушундай эле кылып лимондун шересин ичесиздер. Анан дагы имбир жана куркума дегендер бар. Аларды болсо тескерисинче ток карынга ичесиздер. Себеби ач карынга ичсек ашказанды оорутуп коюшу мүмкүн. Эртең менен имбирди, кечинде куркуманы ичесиздер. 1 стакан кайнак сууга 1 чай кашык имбирди кошуп ичесиздер. Анан дагы балды колдонсоңуздар болот. Анткени балдын курамында биздин организмибиз үчүн өтө көп керектүү болгон нерселер бар. Жада калса ушул жөтөлдүн себебин жоготууга жардам берүүчү дагы заттар бар. Аны болсо күндүн каалаган убагында колдонсоңуздар болот. Эң башкысы көп эмес, 1 чай кашык, ашып кетсе 1 аш кашык жесеңиздер болот. Жөтөл токтогонго чейин. Андан кийин токтотуп эле койгонуңуздар жакшы. Дагы кошумча тамакты фрацелин менен же болбосо сода менен чайкап турганыңыздар жакшы. Болбосо суунун өзү менен эле чайкап турсаңыздар дагы жарай берет. Анан дагы витамин Д жана витамин Сны кошо ичип турганыңыздар дагы жакшы. Мисалы, эртең менен витамин Дны ичтиңиздер, кечинде витамин Сны ичтиңиздер. Анткени иммунитет үчүн булар өтө керектүү болгон витаминдер болуп эсептелинет. Эртең менен
витамин D'ны ичкен болсок, майлуу тамак жегенден кийин ичиш керек. Эгерде майлуу тамакты түштө жеп калган болсок, анда витамин D'ны дагы түштө ичкенибиз жакшы. Витамин S'ны болсо кечинде тамактын артынан ичип аласыздар. Ушуларды аткаргандан кийин дагы жөтөл токтобосо, демек аллергиядан дагы жөтөлгөн болушуңуз мүмкүн. Анда аллерголог врачка көрүнүшүңүз керек болот. Ал сизге диагноз койгондон кийин өзүнүн туура келген дарыларын, мисалы кетотфен, супрастин деген дарыларды жазып бериши мүмкүн. Анан дагы ошолорду ичкенден кийин буюрса баары ордуна келип жөтөлүңүздөр токтойт. Бирок өз алдыңызча буларды ичишиңиздер мүмкүн эмес, анткени чыныгы себебин баары бир өз алдыңыздарча таба албайсыздар. Маалымат сиздер үчүн кызыктуу болгон болсо, сөзсүз түрдө сактап алыңыздар, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Баракчаны биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуздар, катталып коюуну дагы унутпаңыздар. Анткени ушул сыяктуу пайдалуу болгон маалыматтар сиздер үчүн байма-бай чыгып турат.